Акыркы учурларда рейд дагы көп болуп атат. Антикино деген нерселер. Караокелер, баары эле кабинка кылып ключ менен култанып алган нерселер бар экен. Ошолор менен кандай иш жүрүп атат? Элдер уктап атканда биз түнү кызматта жүрөбүз да, анан көп мындайча айтканда ыз чууларды көрөбүз. Мен жаштарга ушул жерден кайрылып кетким келет. Особенно айрыкча ушу жаш өсүп келаткан муунга, урматтуу жаштар, эртерээк акыл эсиңиздерди алыңыздар. Себеп дегенде таң атып атканда ошо саат 4, 5, 6-ларда ыз чуунун баары ошол момент жаман көп болот да. Бир эле антикино эмес да булчу. Түнкү клубтарда тиешелүү. Тилекке каршы түнкү клубтардан да жаш балдар чыгат. 18, 19 жаштагы балдарчы. Өзүңүздөр эле интернеттен көрүп атсаңыздар керек. Жерге жатып калышат. Ушундай ыз чуулар көп да. Анан баарына чыгып, баарына айткым келет да, эмне кылганым эмне, бул туурабы деп. Бирок тилекке каршы бизге мораль окуганы болбойт. Анан унчукпайсың да. Эгерде мындай эч кимге тийишпей мас абалында көчөдө уктап калса, биз тиешелүү адамдар же туугандарына чакырып чалып алып кетиңиз деп, же өзүбүз жеткизип беребиз. Ушундай учурлар болуп калат. Могу азыркы учурда эң көйгөйлүү маселе могу Акунбаев жана могу Каралаев, набережная Каралаев болуп калабы, ошол көчөлөрдүн кесишинде бир клуб бар экен. Атын айтпай эле коеюн. Бирок ошол жакта тилекке каршы таң атканда элдер өлө, жаш балдар өлө мушташып, бири менен мушташып, өсүп келаткан кыздарыбыз мас абалында чыгышат. Ушундай бир аз ыз чуулар болуп атат да.